Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө өзгөртүлгөн мыйзам ушул жылдын август айында күчүнө кирген. Ал мыйзамда жергиликтүү кеңештердин шайлоолорун бардык тараптан өркүндөтүүгө багытталган. Мыйзамда жаңы нормалар кирди. Анда талапкерлерден сөзсүз жогорку билим талап кылынбайт. Бюджетти бөлүштүрүүдө жөнөкөйлөштүрүү жана аялдар 30% курамдын ичинде болушу керек. Жогорку кеңештин депутаттарынын айтымында бул жаңы мыйзам эмитен жемишин бере баштады. Августта президентибиз кол койгондон кийин сентябрь айында Ысык көлдө Жети Өгүз районунда биринчи жолу ошо биз сунуштаган мыйзам менен жаңы ченем менен шайлоо өттү. 7 депутат айым и 7 депутат айым, калганы 21, негизи бул 21 мандаттуу округда экен, калганы мырзалар экен. Бирок ушул мырзалар дагы ушул Сароо айылдык өкмөттүн, айылдык кеңештин төрайымы депутат айымды шайлашты спикер кылып. Мен ойлойм ушул кандайдыр бир биздин мыйзамыбыз бир эмесине максатына жетти. Жаңы мыйзамга ылайык 2020-жылдагы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо күнү да белгиленди. Ага ылайык кийинки жылы апрель айынын жана октябрь айынын 2-жекшемби күнүнө коюлду. Шайлоо учурунда негизги жумушту БШК аткарат. Бул мыйзамда шайлоону камсыздоо боюнча БШКга тиешелүү да нормалар кирген. Мыйзамдарга, шайлоо мыйзамдарына киргизилген негизги өзгөртүүлөр бул шайлоочулардын укуктарын камсыз кылуу жана шайлоо процессинин катышуучуларынын жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган негизги өзгөртүүлөр болуп эсептелет. Биздин жарандардын шайлоого болгон укуктарын камсыз кылуу боюнча шайлоо комиссияларынын добуш берүү участоктарынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча, мисалы аярлуу биздин катмардагы элдердин шайлоого катышуусун камсыз кылуу үчүн пандустардын, перилалардын, баягы чакыруу кнопкаларынын болуусу, ал жердеги ошол добуш берүү участоктарында алар үчүн атайын шарттардын болуусун камсыз кыла турган нормалар киргизилди. Жаңы мыйзамды жергиликтүү кеңештин депутаттары кандай түшүндү? Депутаттардын пикиринде мыйзамда бир топ талапкерлерди нааразы кылган нормалар алынып салынган. Буга чейинки коомчулукта бир топ талаш тартышты жаратып келген ченемдер чечилген. Азыр акыркы өзгөртүүлөрдө дагы кээ бир мурдагы жетишпеген кемчиликтер толукталыптыр. Бул келерки 2020 жана 2021 жылдагы жергиликтүү кеңештерди шайлоо учурунда өтө жакшы жардам берет деп ойлойм. Кээ бир учурда мурда шайлоочулардын талапкерлердин да укуктары чектелип калган мезгилдер болгон. Азыр эми акыркы мыйзамдарда ушулар бир шайлоочуга жакшы шарт түзүп беришет экен. Жергиликтүү өзү башкаруу органдары ар бир талапкерге өз учурунда бирдей карашыбыз керек экен. Мыйзамда жаза нормалары дагы бар. Эгерде айыл өкмөтү чечимдерди жана буйруктарды аткарбаса, район акими кызматтан алганга укуктуу. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаты 4 жолу себепсиз сессияга катышпаса, БШК мандатын алып кое алат. Андан сырткары, шайлоо мыйзамында чет өлкөдөгү шайлоочулар үчүн добуш берүү участкаларын көбөйтүү, мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга толук кандуу шарт түзүү да каралган. Арген Нуров, Кудайберди Тыйканов, ТМЖ жаңылыктары.